Сиз мына алып барганда туура эмес алып барып атасыз. Жанагы 5 колуңузду оозуңузга салып отуруп, мен сизге буга чейин да айткам, сиз дагы айтып кетейин, какап каласыз. Бакыт Эргешевич. Какайбызбы, какабайбызбы, аны сиз билбейсиз, өзүңүз айта албайсыз. 7-6 жаштагы 1-класстын балдары саат 7:30 биринчи сабакка барып атат. Укаланып келип алып, могул жерден туруп алып, анан өзүңөрчө кичине жетим чогулуш өткөрөсүңөр кайра. Тартипти өзүбүздөн баштасак, бул биринчи. Сүйлөгөндө же таза кыргызча сүйлөсөк, же таза орусча сүйлөсөк. Аталасын чыгарбасак. Жакшы угулбай атат, Адыкан Комсомолов. Ага мен күнөөлүү эмесмин да эми. Төрага болуп аткандан кийин депутаттарды да сыйлап коюшуңуз керек деп ойлойм. Урматтуу депутаттар, 32 округ, Кошкор округу, Мирлан Сами кожо. Биринчиден азыр 3 спикер боюнча жана комитет боюнча добуш шашылыш берилди. Аны баарыбыз көрүп турабыз. Могул жерге чыкканда сиз төрага болуп аткандан кийин депутаттарды сыйлап коюшуңуз керек деп ойлойм. Неге добуш берүү убагында кол көтөрүп аткан депутаттарга көңүл бурулган жок? Неге көңүл бурган жоксуз? Ошолордун каршы пикири болгон үчүн ушул жерге чыгып чырылдап атышат. Бул бир. Экинчи нерсе, айтып атасыңар, мурда 120 депутат болгон. 120 депутатка 2 вице-спикер иштеген. Бүгүн 90 депутат бар. Оптимизация деп атасыңар. Кана биздин оптимизация. Ошол 90 депутатка 2 эле вице-спикер жетиштүү болот деп ойлойм. Жөн эле биз бири-бирибизди бул жерден көпчүлүгүбүзгө салып басынта өрүүнүн кажети жок деп ойлойм. Биз мына мен ушул 2-3 спикерге каршылыгымды билгизет элем. 2 спикер болсо жетет. Бизди бүтүндөй эл көрүп турат. Биз ошол нерсени дагы эске алалы. Урматтуу туугандар, 90 депутатка 2 вице-спикер жетет деп ойлойм. Рахмат. Кесиптештер, биз өзүбүздүн ишибизге кайрылабыз дагы, монун бектердин алдында. Саат 10-да башталат дегенде 10-да баштасак. Саат 10-го бир 5 мүнөт калганда кирип отурсак. 7-6 жаштагы 1-класстын балдары саат 7:30 биринчи сабакка барып атат. Укаланып келип алып, могул жерден туруп алып, анан өзүңөрчө кичине жетим чогулуш өткөрөсүңөр кайра. Тартипти өзүбүздөн баштасак, бул биринчи. 10:00-дө жумуш башталышы керек. Экинчи маселебиз. Звукту көтөрүп койгочу, угулбай атат жакшы. Микрофон звугун. Экинчи маселебиз, сүйлөгөндө же таза кыргызча сүйлөсөк, же таза орусча сүйлөсөк. Аталасын чыгарбасак. Комитеттин төрагасы болобу, башка киши баяндамачы болгондо кыргызча билбейсиңби? Анда Лев Толстойдун же Пушкиндин тилин сыйлап таза орусча кет. Кыргызча сүйлөйсүңбү? Анда аралаштырма. Үчүнчүсү, могул жерде урматтуу ошол жумушчу топтун төрагасы баяндамада айтыш керек эле. Биз ушул 8 деп сунуш кылдык, андан башка дагы сунуш бар. Бирок көпчүлүк добуш менен 8 деген сан добуштан өттү, ушуну сунуш кылып атабыз деп айтуу керек. Экинчиси, төртүнчүсү, мына комитеттердин аталыштарын дагы бир жолу карап чыксаңыздар. Мен түшүнбөйм. Этностор аралык мамилелер дегенди түшүнбөйм мен. Тышкы миграция дегенди түшүнбөйм. Ички миграцияны каяка алып барасыңар? Кайсы комитетке алып барасыңар? Жөн эле социалдык жана миграция деп койсо болбойбу бул? Мына Нарын областынын, Баткен областынын, Ош областынын канча жарандары Бишкектин тегерегинде жүрөт. Булар кимге кирет? Булардын Микрофон. Жакшы угулбай атат, Адыкан Комсомолов. Ага мен күнөөлүү эмесмин да эми. Регионалдык дегенди ушу аймактык деп сүйлөсөк жарашпайбы ушуга? Социалдык саясат боюнча деп эле коюп тур, ушул жерге биз киргизишибиз керек. Эмгек маселесин ушул жерге киргизишибиз керек. Эгер миграция дегенден чочуп атсаңар, миграция саясаты дегенди ушул социалдык саясатка киргизиш керек. Жетинчи, бюджет деген бул казына да.
Ошол фискалдык дегенди кандай түшүнсө болот? Адахан Кимсанбаевич, 2 минут чектелүү. Сизге кошумча да бердик сөздү. Аз беребиз. Аз беребиз. 5-чи микрофон берип койгула. Өзүнүн оюн аягына чейин чыгарып алсын. Мына ошол аталыштардан бардыгы салам бергенден башталат да. Жумушту кандай баштасак ошондой болуп уланат. Биринчисин айттым, тартип өзүбүздөн баштайлы. Экинчиден, мына ол аталыштарды дагы бир жолу карап көрсөңүздөр. Же кыргызча эмес аталышы, же орусча эмес аталыш болуп, биз кандай үлгү берип атабыз. Мына коррупцияга каршы аракеттөнүү дегенди кандай түшүнөбүз? Бул жемкорлук деп жүрөбүз го, биз туурабы? Жемкор деген кыргыздын жүрөгүнө тие турган нерсе да, мал жейт да жемди. Ошол жем бар жерге барып жумушту бүткөргөндө жемкор деп коюш керек, анан коррупционер дебей. Жемкор. Мына ошол жактарын караңыздар, анан жарыш сөзгө чыкканда 10 мүнөткө жазып коюшуңузду суранам. Рахмат. Урматтуу коллегалар, менде сунуш бар. Урматтуу коллегалар, мага көңүл буруп койгула. Урматтуу коллегалар, тартиптүү болойлук. Менде сунуш бар. Азыр комитеттердин аталыштары боюнча аябай көп сөз болуп атат. Менде сунуш, доошко коем азыр, доош коем. Вариантын азыр берип атат. Бул жерде айтып коюш керек, чындыктычы. Сиз мына алып барганда туура эмес алып барып атасыз. Сиз эл шайлаган депутаттардын үнүн укпай туруп, көпчүлүккө салып, доошко коюп салып атасыз. Сиз акыйкатсыз алып барып атасыз да. Мен сизге ачык эле айтып коеюн бул нерсеничи. Анан бул жерде буга чейин дагы мындай жең ичинде сүйлөшүү болуп, көп нерсени өзүңүздөр бекитип алып, азыр дагы ошо депутаттардын үнүн укпай, доошко коюп салып атасыз. Бул сиздин өзүңүздүн мындай туура эмес жака барып атканыңызды көрсөтүп атасыз да. Андан сырткары мен буга чейин да айткам, Бакыт Эргешевич. Bunday кетиште парламентте жакшы бир нукка пайда болбойт. Сиз жанагы 5 колуңузду оозуңузга салып отуруп, мен сизге буга чейин да айткам, сиз дагы айтып кетейин, какап каласыз, Бакыт Эргешевич. Рахмат, урматтуу коллегалар. Эми ар бир сынды биз кабыл алабыз. Бул жерде парламент, полемика болот, эч капачылык болбойт. Андан кийин какайбызбы, какабайбызбы, аны сиз билбейсиз, өзүңүз айта албайсыз. Урматтуу коллегалар, акыйкат боюнча элдик топ, бүт фракциялардын өкүлдөрү кече комиссия түзүлдү. Тазабек Экрамович, сиз өзүңүз 4 вице-спикер болбосун, 3 вице-спикер болсун деп өзүңүз мага айткансыз. Мен макул дегенмин. Ошон үчүн бул жерде эч проблема жок. Бул жерде биздин ишибиз парламенттин алдыга көздөй басыш керекпиз. Эми бул жерде парламент, мына сиз биз менен чогуу депутат болгонсуз. Түзүмдөр кандай болот, башкасы болот, биз алдыга көздөй басып кете берет элек. Капа болбош керек. Бул жерде депутаттар бири-бирин сын айтсак, эч капа болбойбуз. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, бул жерде бир эле көздөй. Биз парламент алдыга көздөй басыш керекпиз. Түзүмдү бекитиш керекпиз. Түзүм бекиткенден кийин комитеттин вице-спикерди шайлап, комитет төрагаларын шайлап, орун басарын шайлап, баарын шайлап ишке кириш керекпиз, урматтуу коллегалар. Толлоо деген мыйзамдар жатат аз бул жерде, каралбай атат. Мына салык кодекс жатат бул жерде. Салык кодекс боюнча проблема абдан көп. Ал жерде элдер нааразы болуп атат. Аны карап чыгыш керекпиз. Башка маселелер көп да, урматтуу коллегалар. Ошон үчүн бул жерде капачылык болбош керек. Алдыга көздөй басыш керекпиз. Туура, баардыгыңар комитет төрагасы боло албайсыңар балким. Вице-спикер боло албайсыңар, бирок алдыга көздөй басыш керекпиз да. Ошон үчүн биз ошо басып, алдыга көздөй басыш керекпиз, урматтуу коллегалар, капа болбогула.